Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн мен сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда Баш Булак айылынын центринен сатыла турган 6 сотук тегиз жер тилкесин тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчимин. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, баарыңыздар эле билген Баш Булак айылына кирип, бул жака түп-түз жүрүп келе бересиздер. Баш Булак айылында жолдун сол тарабында мына ушул Баш Булак аталышындагы соода борборду көрөсүздөр. Анын артында болсо Баш Булак айылынын айыл өкмөтү жайгашкан. Ушул айыл өкмөтүнүн алдына келесиздер дагы оң тарапка бурулуп, кайра ушул жерден сол тарапка бурулуп, ичкериге түз 200 метр кирип барсаңыздар, жолдун оң тарабында 3-чү көчө бар. Ошол 3-чү көчөнүн аяк тарабында жанагы сатыла турган 6 сотук тегиз жер тилкеси жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Жакын эле. Бул жака дальше кете турган болсоңуздар, Гүлчө Алай тарапка карап бет аласыздар. Мен жанагы айткан Интернационал 3-чү көчөсүнө киресиздер дагы, бул жака бир 300 метр түз кирип келгениңиздерде, бул жерде ошол 3-чү көчөнүн аяк тарабы мындай кайчылаш жол болуп калат. Ушул кайчылаш жолдон сиздер бери көздөй бул жака бир 100 метр түз жүрүп келгениңиздерде, мына ушул жерде жанагы 6 сотук тегиз жер тилкеси жайгашкан. Азыр мен сиздерге колдон келишинче бүт бардык маалыматын алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Даректерин түшүндүрдүк. Мен жанагы айткан 3-чү көчөгө киресиздер дагы, аяк тарабына келип, ушул 3 кайчылаш жолдон бул жака 100 метр эле жүрүп келгениңиздерде, мына ушул сатыла турган 6 сотук жер тилкесине туш болосуздар. Так, жери 6 сотук, жери тегиз, казыктары кагылган, чек аралары такталган, документтери бүт бардыгы так, жердин ээси сиздерге өзү жакшылап закон түрүндө өткөрүп берет. Бул дагы көчө болот, Кудай буйруса. Бул жакта боп-бош болуп турат. Ушул көчөнүн эле боюнда жайгашкан. 6 сотукту билесиздер, узун турасы 20га 30 болуп калат. Мына ушул бул жерде казык кагылган, мына ушул жерден баштап ажатканага чейин 30 метр. Анан ушул эле казыктан наркы ажатканага чейин 20 метр. Тактап айтканда 20га 30 болгон 6 сотук достор. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар. Мына ушундай столбалар орнотулуп, кадимкидей свет келген. Суу маселесине келе турган болсок, Баш Булакты билесиздер, жерди казып таза суу чыгарып алса болот. Тактап айтканда 30 метр казсаңыздар, артезиан аталышындагы таптаза суу чыгат. Ушуну эске алыңыздар. Так, жери 6 сотук, условияларын айттык. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так, таза, эч камсанабай кеңири ала берсеңиздер болот. Өтө сонун жерде жайгашкан, абасы таза, тынч, кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Эң негизгиси шаарга дагы жакын. Машинаңыздар менен бир 15-20 мүнөттө Ош шаарына кирип барасыздар. Мектеп, бала бакча, магазин маселесине келе турган болсок, Баш Булактын центринде, айыл өкмөтүнүн жанында мектеп, бала бакча, магазин бүт бардыгы бар. Баш Булак айылынын маршруткалары дагы бар, шаардын бурч-бурчтарына каттайт. Эми Ош Алай трассасын билесиздер, даже кечиндеси дагы машина тынбай эки жака өтүп турат. Мындайча айтканда попутчиктер болот. Үйлөрдүн санын көрүп атасыздар, өтө көп. Күндөн күнгө үйлөр көбөйүп, бул жерде уже бош чектер аз эле калган. Андыктан колдон чыгарбай, чамдап аракетти кылыңыздар. Дагы кандай маалымат берели сиздерге? Беш кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп келген. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо, жердин ээси сом менен эле айтат экен. Баасы 900 миң 80 сомго бааланды. 980 миң сомго бааланды. Албетте эле кеми болот. Эгерде реальный клиент болсо, жердин ээси дагы реально эле түшүрүп берет экен. Мындайча айтканда соодалашуу болот. Вариант жолдор жок, только нак акчага сатылат экен. Ушуну эске алыңыздар. Себеп дегенде жердин ээсине срочно акча керек болот экен. Ошол себептен гана сатыкка коюптур. Келечеги бар жер достор. Колдон чыгарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик.